Азамат, сен жайкы каникулду быйыл айылда өткөрөсүң. Эртең сени айылга чоң атаңдыкына алып барам. Нет, папа. Мен айылга не хочу. Шаарда эле олоюнчу. Дос балдар менен бирге күнүгө футбол ойноп, бассейнге барып, каникул шаарда кызыктуу өтөт го. Ай балам, карачы шаарда жүрө берип кыргызча таза сүйлөй албай калдың. Оюндан башка эч нерсе билбейсиң. Айылга барсаң, абасы таза, балдар менен таанышып, ат минесиң, чоң ата чоң энеңе жардам берип, батасын аласың. Ооба балам. Айылга барсаң көптөгөн жакшы нерселерди үйрөнөсүң. Дедушка, бабушка, карагылачы, кичинекей лошадь. Аны деген кулун деп коет. Кулун дейби? Ооба. Кулун ал 1 жашка толгондо тай болот. Анан кунан, кийин чоңоюп ат болот. А мен кулунду кармап минсем болобу? Жок, балам, кулунду минүүгө болбойт. Тайды минсең болот. Жүрү балам. Сага тай мингизип, айылдарлатайын. Карачы балам, эгин талааны. Буудайлар башалып, жакшы өсүптүр. Чоң ата, буудайдын свети аябай жолту экен, Ооба. Бышканда сапсары болот. Буудайды чаап, тегирменге тартып ун чыгарат. Ай. Анан ундан нан жасалат. А мен нан дүкөндөн чыгат деп ойлочу элем. Байланып кетейин. Бул жактагы арпа. Аркысы бадыраң, помидор. Тиги бакта мөмө жемиштер өсөт. Ата, айылда суу токтобой эле ага береби? А биздин шаарда кранниктер бар. Ошону бурап койсоң, суу агып чыгат. А сен суу аккан чоргону айтып атасыңбы? Аны кыргызча чорго дейт. Ата, бул суулар кайдан агып келет? Тиги бийик тоолорду көрдүңбү? Ал ала тоо. Ошол тоолордун чокусуна жааган карлар мөңгүгө айланып, күн тийгенде мөңгү эрип, бизге агып келет. Ата, мага ала тоо жөнүндө айтып бериңизчи. Ала тоо кыргыздын байыркы мекени. Илгери кыргыз элине душмандар кол салып, мал мүлкүн талап, элди алыскы Алтай жерине кубалап, ала тоону ээлеп алат. Кыргыз элинин баатыры Манас ошол Алтайда туулат. Манас баатыр жанында акылман кеңешчиси Бакай, достору Алманбет, Чубак, Сыргак жана Кыргыздан чыккан баатырларды чогултуп, душмандар менен согушуп, ала тоонун душмандардан бошотуп алат. Ошондон бери ала тоону, кыргыз жерин көптөгөн баатырлар кас душмандан коргоп, бизге мурас катары калтырган. Салам балдар. Мен силер менен бирге ойносом болобу? Жок, биз сени менен ойнобойбуз. Жолуңа түш. Ой Кубат, бул эмне дегениң? Улуулар бизге айтпады беле? Айылга жаңы келген балдарга жакшы мамиле кылгыла деп. Анда мен бул бала менен мушташам. Ким күчтүү экенин ошондо билесиңер. Жок Кубат, силер мушташпайсыңар. Урушуу бул жаман балдардын адаты. Бул бала менен достошпой эле коелучу. Ансыз деле айылда биздин достор көп да. Кубат, досубуз көп болсо жакшы да. Макулайм, өзүңөр билгиле. Келгиле анда таанышалы. Менин атым Азамат. Мен чоң атамдыкына шаардан келгем. Менин атым Акыл. Назик. Мерим. Мен Кубатмын. Келгиле балдар, жашынмак ойнойбуз. Мен көзүмдү жумайын, силер жашынгыла. Ой, бул жерде паук бар экен. Кандай немесиң? Оюндун баарын буздуң. Мени кечирип койгула. Койгула достор, урушпагыла. Келгиле анда коолашмак ойнойбуз. Кана, ким бизди коолайт? Азамат кооласын. Шаардык балакайдын күлүктүгүн көрөлү.
жардамга! Эй, жардамга! Ой, бул ким? Кубаттын үнүбү? Ай, балдар, Кубатты кантип чыгарабыз? Чуңкур өтө терең экен. Мага жардам бергилечи. Достор, менде бир ой бар. Акыл, кеттик менен. Айтпадым беле достошпойм деп. Мына акылды ээрчитип качып кетти. О, рахмат достор. Силер болбосоңор мен бул чуңкурдан кантип чыкмак элем. Рахматты Азаматка айт. Сен дос болбойм деп жаткан Азаматтын сага чоң пайдасы тийди. Досуң көп болсо жакшы турбайбы? Азамат, сен чындап эле жакшы бала экенсиң. Ошону түшүнгөнүң жакшы экен. Достор, мен эми меймандос жакшы бала болом. Жакшы бала болуш үчүн мен дагы эмнелерди кылышым керек? Жакшы бала болуш үчүн ата-энелердин айтканын угуп, аларга жардам бериш керек. Анда биз эмне кечке көчөдө ойноп жүрөбүз? Келгиле, үйгө барып ата-энелерге жардам беребиз. Келиңиз чоң ата, мен сизге жардам берейин. Рахмат балам, өмүрлүү бол. Мен эми жакшы бала болуп, сизге жардам берейин деп атам. О, садагың болоюн. Жардам бергиң келсе, жүрү, картөшкө казалы. Ура, мен чоң атама жардам берем. Чоң ата, караңызчы, бул картошка аябай чоң экен. Даамдуу дагы болсо керек, Ооба балам, кечинде кууруп жейбиз. Мен эми картошканын жерден өсүп чыгарын билип калдым. Атыңды Азамат, өзүңдү Азамат бала болуп чоңойгун айланайын. Силер биздин келечегибизсиңер. Акылдуу, иштемчил, ыймандуу болгула. Макул ата, мен эми жакшы бала болом. Чоң апа, эт менен картошка абдан даамдуу болуптур. Жей кой садагың болоюн. Чоң атаңы көңөр даамдуу картошкаларды казып келген турбайсыңарбы? Азаматым бүгүн мага кечке жардам берди. Ушинтип ак эмгек кылып, анан кечинде кобурашып чай ичкенге не жетсин. А биздин үйдө мындай сүйлөшүп отурбайбыз. Атам чай ичкенде жаңылыктарды көрөт. Апам телефон карайт. Алин болсо мультик көрүп чай ичет. Омин. Ушул Азамат балабыздын келечеги кең болсун. Өмүрү узун болсун. Акылдуу, ыймандуу, билимдүү бала болуп, элдин керегине жарасын. Кана балам, айтып берчи. Сага айыл жактыбы? Ооба ата, мага айыл абдан жакты. Айылдан мен нандын, сүттүн, картошканын кайдан келерин билип калдым. Ата-энеге жардам бергенди үйрөндүм. Айылдан жакшы балдар менен достоштум. Анан эң негизгиси, чоң атам мага Манас Баатыр жөнүндө китеп окуп берди. Анан Манас айтканды үйрөттү. Ай, балам, сен айылдан көптөгөн жакшы нерселерди үйрөнгөн экенсиң да, кыргызча да таза сүйлөп калыптырсың. Анда бизге чоң атаң үйрөткөн Манастан айтып берчи. Атаң Манас чомогу, айтпай койсок болобу. Уламадан уккан сөз, улуулардан жуккан сөз, карылардан калган сөз, каттай жаттап алган сөз.